Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас областынын жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда ушул Оторбаева көчөсү менен Тынчтык конушуну көздөй бара жатканда Луговой көчөнү баарыбыз билебиз. Ушул Луговой көчөсүнөн оң тараптуу көздөй кайрылабыз. Оң тараптуу көздөй кайрылганда экинчи көчөдөн, Садовая көчөсүнөн жаңы бышкан кирпичтен салынган бийик фундаменти менен, жакшы дизайны менен, жакшы ремонту менен жаңы там сатка чыгып жатат. Видеодон алыстабаңыздар, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге ал үйдү толугу менен азыр барып, ичин, участогун толук түрдө бардыгын тартып бермекчимин. Биз келип калдык, Кудай буйруса. Мына ушул Луговой көчөдөн ушу Садовая көчөсүнө кайрылабыз. Кайрылганда эле экинчи там. Мына мен сиздерге азыр тартып көрсөтүп бермекчимин. Мына ушул үй туугандар сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үйдүн фактический жана юридический адреси бар. Садовая 203А, тагыраак айтканда, ошо Тынчтык конушундагы үй. Экранды алыстабаңыздар, мен сиздерге азыр үйдүн ичин толугу менен тартып бермекчимин. Эшигин алдына киргенде эле көрүп атабыз, жаңы брусчатка басылган. Бул тарабына жаңы эле үйлер айтат, газон себилген дейт. Бул жерде азыркы учурда ремонт жүрүп жатат. Сол тарабында өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жери кухня. Бул жерде жайкысындагы кухня кылса болот, жана кышкысындагы размери 4x4 болгон жакшы кухня экен. Мен сиздерге үйдүн ичин тартып берейин. Үйдүн размери 12x10 метр. Кирип келе жатканда эшиктерин көрүп атасыздар. Алюминиевый, кымбат пластмасса эшиктер салынган экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жери холл экен. Үстү толук түрдө пеноблок менен заливка куюлган дейт. Бул комната, бул жагы чоң зал. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жакшы кымбат обойлордон коюлган экен. Үстүн көрүп жатасыздар. Үстү пеноблок менен толук түрдө үйдүн бардыгы заливка куюлган. Бул жерден холлдон кайра бул чоң залга киребиз. Туугандар, көңүл бурабыз, мына эшиктердин бардыгын жакшы заманбап стилдеги дизайнга ылайыктап алынган кымбат эшиктер экен. Бул жагы дагы зал экен. Киргенде холл жана эки тарапта эки чоң зал. Эркерный формада салынган экен. Толук түрдө эшиктин өңү, обойдун өңү, жанагы үйдүн ичиндеги дизайн, эшиктердин бардыгы топ келишкен экен. Бул жерден холлдон бул тарап, үйдүн бул тарабына өтөбүз, арткы тарабына. Арткы тарабына өткөндө бул жакта санузел жайгашкан экен. Бүгүнкү күндө кафелдердин бардыгы коюлган, суу түтүктөрүнүн бардыгы кирген. Андан бул тарабы болсо спальня экен. Азыркы күндө дубалдары бүткөн, натяжной потолок эле калган бул жердики полу менен. Натяжной потологу менен полу бүтсө эле бул комнатага жайгашып, уже жашай берсеңиздер болот. Андан спальнядан чыгып, бул эшикти ачабыз. Бул эшикти ачканда бул жерде суу мотору орнотулган экен, жана бул жер топко болот. Бул жерден сырткы огородко, үйдүн арткы огородуна жана короо сарайы дейт, келечекте короо сарай салабыз дейт, ошол жака чыгып кетсе болот экен. Бул жерден сол тарапка киргенде бул жагы дагы спальня. Ошондо биздин эсеп боюнча жилой 5 комната болуп калат экен. 5 комнатада кенен чоң үй бүлө жашаса болот. Кире бериш аябай жакты мага, себеби акчаны аябаптыр бул үйгө. Жакшы материалдар менен, эң бардыгынан фундаменти аябай бийик экен жерден, жана түз аябай сулуу куюлган экен. Бул тараптан машина кирет экен үйгө. Бул жолу менен үйдүн кырына чейин бир 6 машина батса керек. Участоктун размерине көңүл бурабыз. Участоктун размери 6 соток. Экрандагы үйдүн эси менен сөзсүз түрдө байланышыңыздар, баасы келишимдүү түрдө дейт. Бул видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биздин канал менен дайыма бирге болуңуздар.